Амчбеков Шаевич. Урматтуу судья, урматтуу бүгүнкү сот процессине катышуучулары, мага мүмкүнчүлүк берилип отурат айтканга. Мен как саясатчы катары, как коомдук ишмер катары ушул мени жаманатты кылып келишкен. Ошондуктан урматтуу судья, мен сизден суранамын, бир 2 мүнөт ашыгыраак сүйлөсөм, мүмкүнчүлүк берсеңиз. Биринчиден, урматтуу маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, мен сиздерге кайрылып айтып кетер элем. Бардык ушул жерде сотто болуп аткан нерселерди объективдүү чагылдырсаңыздар. Бир маселе боюнча айтып кетейин. Мисал, мамлекеттик күч менен басып алуу жана мамлекеттик күч менен мамлекеттик конституциялык түзүлүштү күч менен оодарууга аракет жасады деп мен айтып коер элем. Эч кандай андай нерсе болгон эмес, андай болушу мүмкүн дагы эмес болчу. Себеби дегенде, өзүңүз билесиз, урматтуу судья, урматтуу прокурорлор, ошол 295 статьяны аткаруунун признаки преступления бар. Бир дагы признак преступления ал жерде болгон эмес. Ошондуктан, урматтуу прокурорлор, урматтуу судья, бул жерде эч кандай ушуга чейин дагы менде ой дагы болгон эмес, аракет да болгон эмес. Мамлекеттик бийликти күч менен басып алууга эч кандай биз аракет жасаган эмеспиз. Алла таалам турат, Кудай турат. Ушундай болуп өсүп аткан маалда дагы баягы эле бузукулар, баягы эле ушу мамлекетти дагы бир ызычууга салса экен деген үмүттөнгөндөр бар. Кудай кааласа баары жакшы болот деп айтып кетем. Мен ишенем. Эч кандай мыйзамды бузган жокмун. Мыйзамды бузган коррупционерлерди, жегичтерди, ичкичтердин баардыгын төлөтүрүп атат. Бүгүнкү күндө дагы кайталап айтып коеюн. Бүгүнкү күндө мамлекеттин казынасына Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан 120 миллиард сомдун тегерегинде акча кайтарылды. Бул не деген акчалар? 120 миллиард сом. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам кылып бериңиздер, суранамын. Ушул акыркы өлкөдөгү кырдаал боюнча өзүңүздүн пикириңизди билдирип койсоңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, мына акыркы маалдарда мамлекетибиздин кырдаалы өтө корчуп кетти. Биз бир дагы мыйзамсыз иш жасаган жокпуз. Ошондуктан бүгүнкү күндө баардык иштер мыйзам чегинде болуш керек. Ошол эле мезгилде биз мыйзам чегинде жүрүшүбүз керек, мыйзам чегинде аракет кылышыбыз керек. Жана ошого кайтышыбыз керек деген маалда көптөгөн саясий күчтөр, кээ бир партиянын өкүлдөрү, мына Сурабалдиева, эми ар түрдүү ушактар таратып атышат. Мамлекетибиздин биримдиктүүлүгүн, мамлекетибиздин тынчтыгын сактоо биздин милдетибиз. Бүгүнкү күндө ар кандай кызмат орундарына чуркап, же болбосо ошо бошогон кызмат орундарын талашып, мал мүлккө талашкандардын бардыгы бул каразгөйлөр. Бизге бүгүнкү күндө кызматтын деле кереги жок. Эч кандай байлыктын да кереги жок. Мамлекетибиз бүтүн болуп калса болду. Кыргызстаныбыз сакталып калса болду. Ошондуктан баардык күч аракетибизди жумшап, мына башкалар да айтып атышат, ал маселе калп, мына баардык провокация. Ошондуктан азыр мыйзамдын чегинде гана аракет кылышыбыз керек. Ар түрдүү топторго бөлүнбөстөн, провокацияларга бөлүнбөстөн, бири-бирибиз менен чабышпастан бир мамлекетти сактап калышыбыз керек. Эгерде андай кылбай турган болсок, мына ар түрдүү күчтөр башын көтөрүп атат. Эгер мунун баардыгын чогултурса, коомубуз мындан да жаман болуп жарылышы мүмкүн. Ошондуктан мен кыргызстандык мекендештерибизге баарына кайрылып кетемин. Баарыңыздарга, ар бириңиздерге Кыргызстан керек болсо, ар бириңиз аракет кылыңыз.
Ар бириңиз аракет кылыңыз. Кылган аракетибиздин бардыгы мыйзам чегинде болушун каалайт элем. Биз сөзсүз түрдө тил табышабыз, сүйлөшөбүз. 30 жылдан бері Қырғызстандың мал мүлкін тонап келген уғырлардан, қансорғыштардан қашықтап чоғылтып өкмөткө тапшырып берсе Ташиев, мал кеткенден кейін уже кайра ошолор келип күйүп калышты. Өкмөттөн талап кылып атат, кайра кайтарып алган аракет кылып атышат. Андай кылбаш керек. Кашыктап чогултканды чөмүштөп алгылары келип атат кайрачы. Деп Ташиевди жаман көрсөтүп. Буюрса кайтарылбайт. Дагы алынат буюрса. Ташиев если келип кала турган болсо буюрса, андан 5 метр алынат мындан кийин. Ташиев келгенге чейин колдогонбуз, келгенде колдодук, кеткенде дагы колдой беребиз. Келсе дагы колдойбуз дальше. Sağ olasın. Arkadaşlar sen kim adırsın? Dikkat et. Sen Otur. Tamam aşkanda. Жақсы. Жанагыдай бардыңар бир чакырууда болбойбу, бир президент. Бир президент. Уруш талаш жокпу? Бири-бириңерди кыйнагандар жокпу? Наоборот, бири-бириңерге жардам беришиңер керек. Макулбу? Бири-бириңерге жардам берип, бири-бириңерди колдоп. Анан 18-ге чыктыңар, эми мамлекеттик кызмат кыла баштадыңар. Туурабы? Эми ушундан башталат. Ушундан бияка мамлекеттик кызмат кылыш деген эмне экенин түшүнө баштайсың. Мамлекет эмне экенин, аскер кызматкер эмне экенин, туурабы? Түшүнө баштайсың. Демек ушуну жакшылап үйрөнүп кеткен экен. Аны үйрөнүш бир, экинчиден бул жерде тарбия аласыңар. Туурабы? Тарбияланып кетесиңер. Ертең армиядан келдим деп жаштарга болуп барасыңар үйгө, кайсы малды президент болдуңар булар? Жазгы президент. Уже дагы 3-4 айдан кетет экенсиңер. Жакшы. Жылу ki жолун кыйын düşürsün, кышта каттуу борон уруп кар суунду өз мойнума алайын. Сен орба мен оруюн атачу, сен орба мен оруюн атачу, sen orba men oruюн атачу. Жазда башка жылтибесин абайла, көктө тургас момун турган сур булут, бүт тартымды өз мойнума алайын. Сен орба мен